Тышкы иштер министрлиги Москва метросундагы кечеги кырсыктан Кыргызстандын жараны Мээрим Арунова каза тапканын ырастады. 27 жаштагы кыз кандай жагдайда каза болгонун элчилик дагы тактады. Бул жарандын туугандары менен биздин консулдук кызмат департаментинин өкүлдөрү жолугуп, азыркы мезгилде биздин элчилигибиз тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Бул груз 200 боюнча ошону оформить эткен боюнча. Жаракат алган 130дай кишинин арасында кыргыз жараны Медербек Марасулов да бар экени аныкталды. Мындай маалыматты Тышкы иштер министрлиги Москва шаардык саламаттык сактоо департаментинин маалыматына таянып билдирди. Жабырлануучу учурда номер 20 мамлекеттик клиникалык ооруканада дарыланууда. Анын абалы канааттандырарлык. Жабыркаган тууралуу маалымат беришти. Азыркы мезгилде бул жаран Москванын номер 20 ооруканасына жеткирилди. Кырсыктуу вагонго түшүп, окуяга күбө болгондордун айтымында, поезд станциядан жылгандан соң 15-20 секундтан кийин кырсыкка кабылган. Жүргүнчүлөр катуу жарылууну жана коюу түтүндү көргөнүн айтышат. Алар дүрбөлөңгө түшүп, вагондун эшиктерин сындырып, сыртка чыгууга үлгүргөн. Они просто скатились кубарем. Мен экинчи вагонда кетип бараткам. Поездге отургандан 15-20 секунд өткөндөн кийин поезд чукул токтоп, рельстен чыгып кетти. Мен да ордуман катуу ыргып кеттим. Ызычуу болуп эле жатып калдык. Вообще понимать, что происходит. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча авария электр энергиясынын чыңалуусу кескин төмөндөп, электропоезд чукул токтогондуктан темир жолдон чыгып, вагондор бири-бирине кептелип калган. Бирок мындай расмий билдирүүгө эксперттер көп ишене бербегенин айтууда. Россиянын тергөө комитети факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Эгер күнөөлүүлөр аныкталса, козголгон берене менен 7 жылга кесилет. Кырсыктан каза болгондорго Москвада бүгүн аза күтүү күнү жарыяланды. Адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путинге көңүл айтып, жаракат алгандар тез айыгып кетишин каалады. Каза болгон жарандардын жакындарына Орус өкмөтү 2 миллион рубль, ал эми жарадар болгондорго алган жаратына карап 1 миллион рубльга чейин кенемте берерин билдирди. Жаннат Мажитова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.